Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз азыркы учурда мугалимдердин баарына керек болгон электрондук журналды кантип көчүрүп алып, кандай кылып пайдаланабыз. Мына ошону үйрөнө кетмекчибиз. Эмесе биринчи кезекте Play Marketке кирип, помощник учителя деп жазып алабыз. Бул жерден жазып алгандан кийин биринчисинде турган тиркемени помощник учителя электронный журнал деген тиркемени басабыз. Муну басканда установить деген жерди басабыз. Бул жерде тиркеме көчүп атат. Тиркемеге текшерүү жүрүп жатат. Эми бул жерден открыть баскычын басып, мынакей телефонубузга көчтү. Бул программанын эмнеси жакшы көрөбүз. Настройки бөлүмүнө киребиз. Бул жерден көп нерсени өзгөртүүнүн кереги жок. Бизге болгону өзгөртө турган жерибиз. Тип работы на уроке деген жерди басабыз. Бул жерден сиздер окуучуларды кандай бөлүмдөргө бөлүп баалап жатасыздар. Мен мисалы өзүм башталгыч класс болгонума байланыштуу тест, үй тапшырма жана жазуу иши менен баалап жатам. Мүмкүн сиздер тест менен жана үй тапшырма менен баалап жаткандырсыздар. Мен ошон үчүн бул жерге өзүм мультиуроктон тест бергениме байланыштуу мультиурок деп жазып койсом болот. Мультиурок. Сохранить баскычын басып, сохранить этем. Мына андан кийин добавить тип оценок дагы басам. Ошол жерди басам да новый тип деген жерге келип, бул жерди өчүрөм дагы. Жазуу ишине баа коём. Мына жазуу иши. Бул жерден сохранить баскычын басабыз. Андан кийин добавить тип оценок. Бул жерге дагы мен үй тапшырмасын коём. Үй тапшырмасына баа коём. Ушинтип үй тапшырма. Мынакей сохранить этебиз. Мен 3 бөлүмгө бөлдүм. Сиздерге жазуу иши кереги жок болсо, жазуу ишин жазбай койсоңуздар да болот. Эми бул бөлүмдөн чыгабыз. Эми андан кийин ученики деген бөлүмүнө киребиз. Мына. Киргенден кийин мои группы деп турат. Группа ачыла элек. Мынакей. Бул жерде плюс баскычын басабыз. Басып, новая группа. Бул жерден мен биринчи Б класс деп классымды жазайын. Ушундай журнал ачылды. Эми сохранить этем. Сиздер өзүңүздөргө карап, группаны кошуп ачып алсаңыздар болот. Мисалы 10 класс, 9 класс деп. Меники бир эле класска сабак бергендигиме байланыштуу бир эле журналым болот. Эми окуучуларды кандай кылып киргизебиз? Биринчи Б класстын журналы ачылды. Эми окуучуларды кошом. Бул жерден мен бул жерде турган багытты көргөзүп турган жерин басам. Мынакей. Басканда добавить ученика деп чыкты. Эми бул жерге мен окуучуларымды жазам. Мисалы Абдыкалыков Эмирлан. Абдыкалыков Эмурлан деп жаздым. Андан кийин дагы окуучу кошо турган болсом, добавить учениканы эле кайра эле басам дагы. Бул жерге дагы окуучумдун фамилиясын жазам. Бул жерге Абдырасулов Байел деген окуучумду жазам дагы, сохранить этем. Бул жерде окуучулардын фамилиясы эгерде алфавиттик катары менен жазылбай калса, бул программа автоматтык түрдө алфавиттик номер менен, алфавиттик катар менен, эреже менен жазат, сактап коет. Окуучуларыбызды киргизип алдык. Эми предмет кошобуз. Мисалы, мен предмет кошуш үчүн создать новый предметтин жанында создать новыйга кирип, ошол баскычты басып, бул жерге добавить баскычын басам дагы. Мисалы, алипбе.
алипа предмети создать. Алипа предмети. Андан кийин дагы сабак кошкум келсе, мисалы мен алипени эле ушул эле баскычты басам, алипе деген баскычты басам, анан добавить деп дагы басам, добавить деп. Мисалы математика. Мына создать. Эми бул жерде математика болуп калды. Эми ушул эле математиканы бассаңыз, мына бизде 2 сабак предмет түзүлдү. Математика анан алипа предмети. Эми мындан чыгабыз. Эми бул числолору, мисалы 8 күнү, бүгүнгө 8-апрель. Бул балдарга эми журналыма тапшырмасына, тесттерине баа коюш үчүн 8-дин алдында турган боштукчаны басам. Бул жерге мультиурок деп турат. Мунун ушундагы багыттын жанына баскычты басам. Бул баскычты басып, мультиуроктун өзүн калтырам. Андан кийинки мультиуроктун, экинчи мультиуроктун бул жерде баскычын басам. Багытты көргөзүп турган мына. Басып жазуу ишин тандайм. Андан кийин үй тапшырманы тандайм. Мына мультиурок, жазуу иши, үй тапшырма. Ушул 3 критерий менен баалайм. Мисалы, Абдыкалыков 8 күнү мультиурокто тесттен 5 алды. Ал эми жазуу ишинен 4, үй тапшырмадан 5 деген баа алды. Эми муну сохранить этип коем. Сабакка катышпаса, сабакка катышкан жок, сабакта болгон жок деген, отсутствует на уроке деген баскычты басып койсок болот. Эми бул Абдыкалыков Эмирланды баасын сохранить этем. Мынакей, Абдыкалыков Эмирлан бүгүнкү сабакта 8-инде ушундай баага ээ болду. Эми математикадан бул алипеден болсо, алипеге коебуз дагы. Бул жерден дагы деле ушундай кылып мультиурок тест түздүм. Алипеден жазуу ишин койбой эле коеюн, үй тапшырма дейин. Мына мультиуроктон 5 деген баа алды, үй тапшырмадан 4 алды дейин. Сохранить этебиз. Мынакей, Абдыкалыков алипеден 5 жана 4 деген баа алды. Бул тиркемени баардыгыңыздарга сунуштайт элем.